Астарым урматтуу каналдын көрүүчүлөрү, менде бир ошол көрүүчүл прививкалар жөнүндө сөз кылып бергилечи деп айтты эле да. Прививканы жасашыбыз керекпи? Прививканын коркунучтары эмнеде? Бүгүн интернет толгон токой толуп кетти. Дүйнө жүзү боюнча ковид диссиденттер болгон, баягы ковид бул деген калп эле нерсе, бул деген аны заговор, ойлоп тапкан эле болбогон нерсе, элди коркутуп эле акчасын өндүрүш үчүн, элди башкарыш үчүн нерсе деп айтышкандар чыккан да. Башкалар чыккан, баягы прививкалар бул деген элди өлтүргөн нерсе. Адамдын генетикасын өзгөртүп коет, аялдарды боюнан алат, аялдарды төрөбөс кылып коет, эркектерди айнытып коет, анан башка башкарганга мындай аракет түзөт деп ушундай толгон токой фейктер интернетти каптап кетти да. Көбүнчө да кыргыз тилинде ушул нерсеге тез ишенген адамдар көп экен. Прививкалар негизи жаманбы? Прививкалар чын эле ушундайбы деп сурагандар көп да. Эми мен эмне билген айтып берейин. Албетте бул суроо боюнча профессионалдарга кайрылышыңар керек биринчиден. Экинчиден, ар бир прививканын тарыхы бар да, узун тарыхы бар. Мисалы үчүн бүгүнкүдө ошол эң биринчи Луи Пастер деген окумуштуу болгон, Францияда. Луи Пастер ушул негизи оспа эпидемиясы дүйнө жүзүн каптап кеткен болчу ал кездерде. Оспа бир нече адамды өлтүрчү, бетин мындай оюп туруп чаар кылып салчу. Көбүнчө оспадан элдер өлчү. Бирок Луи Пастер байкаса, баягы уй баккандар уй оспа менен ооруп калган мындай заматтар болуп аткан, уй эпидемиялар болуп. Аны уй баккандар алар оспа менен оорубайт экен. Ошону байкап калып, Луи Пастер мындай кылды да. Мисалы үчүн уй оспасын адамга жуктурду, жуктургандан кийин ал адамды баягы адам оспасы менен ооруп аткан шаарга жиберди, карады. Ал адам ушул уй оспасынан ооруп өзүнө келгенден кийин баягы адам оспасыны жукпай калды ал адамга. Кандай гана кылбаса жукпай атты да. Ошону байкап туруп Луи Пастер түшүндү да. Демек деген эгерде ушул кандайдыр бир оорунун түрүн алып туруп, мындай алсыздарылган же болбосо жаныбарларга таандык ооруну алып туруп адамга жуктурса, анан адамды өлтүргөн баягы каардуу ооруларга, ошол эле түрдөгү ооруга адамда иммунитет пайда болот экен да. Ал иммунитет ал ооруга каршы туруп коет экен деп. Анан туята деди да Луи Пастер, анан ошол нерсени жасай баштады. Акырындап Луи Пастер ошол атайын препараттар жасап, мисалы үчүн кичинекей коёндорду оорутуп адамдын оорусу менен, анан тирүү калган коёндордон ошол канын алып, тазалап, ал канды кайра адамга куйган болчу да. Адамга куйганга коёндун иммунитети ал ооруну жеңип койгон болчу. Адамга куйганда ал коёндун иммунитети адамга өтүп, кайра адамдын иммунитетин жандатып, баягы алсыздандырылган вирус же болбосо бактерия адамдын денесине киргенде анын иммунитет жеңип, анан ошону жеңгенге көнүп, анан анык баягы каардуу жаман аламаттуу оору келгенде ал ооруга жеңил туруштук бергенге жардам бере баштады. Ушинтип көптөгөн кор деген оорусу, баягы сасык тумоолордун түрлөрү жана полиомиелит деген оорулар жылдан жылга жаңы ушундай сыяктуу вакциналарды пайда кылып жардам берип атты да жеңгенге. Ушинтип, мисалы дүйнө жүзү боюнча ушул көптөгөн ооруларды жеңилди. Эң мындай каардуу оорулардан полиомиелит жана ушул кор жана ушул оспалар, туберкулездор болчу да. Ошолго ошол дарттарга даба прививка болду. Демек адамдын иммунитетти алыш эки жолу бар да, эки жолу бар. Биринчи жолу оору менен ооруп калуу, ооруп калса же өлөт, же болбосо баягы иммунитети жанданып, ал ооруну жеңип, эмки ошол оору келгенде ага туруштук бере алат. Экинчи жолу ушул атайын ошо ал оору менен ооруган адам же болбосо жаныбардын канын алып туруп, плазмасын тазалап туруп, ошол плазмада баягы өлүп калган иммунитет менен өлтүрүлгөн вирусту оорубаган адамга сайса, укол менен ал адам бир аз ооруп туруп, бир аз деген кыйналып туруп, анан иммунитети иштей баштайт, иммунитети тез жеңип коет ошол алсыздандырылган вирусту же бактерияны. Жана ошол ооругандай эле, бирок баягы дарыланып бүткөндөй адамдыкындай эле иммунитет болуп калат да. Ошентип прививка жандарды сактайт. Демек ушул прививкалар керек нерсе. Прививкалардын мисалы үчүн кээде баягы 100 адамга, 1000 адамга сайсаң 999 адам
дарыланып кетет да, тез иммунитети жанданып. Бир адамга жакпай калат да, баягы кандайдыр бир аллергия болуп кетиппи же кайсы бир себептерден бир адам жабыркап калышы мүмкүн. Доктурлар дүйнө жүзү боюнча карайт, ушундай прививкалар жасап көрөт, тесттерди жасайт, жарым жыл, бир жыл байкайт, анан бир жылдан кийин мынакей вакцина табылды, бул вакцина мындай сыналды, сынагы жакшы жыйынтықты көрсөттү, демек ушул вакцинаны колдонсок жакшы деп ушундай аракеттерди кылышат да. Ошондо текшерилген вакцина дүйнө жүзү боюнча тарай баштайт. Ошондой эле негизи мен айтарым да, мен өзүм вакциналарды колдонуп жүрөм. Грипптен вакциналарды алып жүргөндүн эсебинен мага ковид катуу тийишкен жок 2020-жылы. Андан кийин ошол 2021-жылы Sinopharm вакциналарын алдым, Кытайдыкын. Анан кийин ошол Pfizer вакциналарын алды үй-бүлө мүчөлөрүм. Ошондуктан биз деген көп ошол ооруларга, ковидке жана башкага жеңил туруштук берип жатабыз. Кээде кайра эле багы түшүп калабыз да, баары ооруп калабыз. Бирок бир 2-3 күн жөтөлүп эле, баш ооруп эле кичине мындай оорuna келип калабыз. Ковидтин бир түрүн 2022-жылы өткөн жылы карма алдым эле. Анан бир аз оорураак болду, бир 14 күндөй оорудум, бирок баягы вакцинанын эсебинен анчалык оор болгон жок ал оору. Андан чыгып кете алдым да. Кээ бир адамдардын өзүнүн иммунитети аябай күчтүү болот, жеңил чыгат да оорудан. Кээ бир адамдардыкы иммунитет жок болсо, ага чатакта өлүп калышы да ыктымал болуп атат. Андай нерселер да кара ушундай күндөр өткөн, 1,5 киши күнүнө өлгөн заматтар да болгон биздин өлкөдө. Кытайда ушундай нерселер эмчекте болуп жатат да. Демек вакцинаны ушул пайдалуу же пайдасызбы, жанакы айтылган нерселер чынбы же калппы, микрочип саябы, анан микрочип сайгандан кийин силер интернет кармап каласыздар же жокпу, ушундай суроолорго жообум мындай да. Вакциналар пайдалуу, вакциналарды колдонуш керек. Вакцина иммунитет берет. Вакциналардын текшерилгенин күтүш керек да. Ал текшерилгени 1 жыл, жарым жыл текшерилсе жакшы. Таза тест жасалган вакцина жана дүйнө жүзү боюнча текшерилбеген вакцина кооптуу болушу мүмкүн. Текшерилген деле вакцина 1000 кишиден бирди же 100 000 кишиден бирди мисалы үчүн сайганда өлтүрүп коюшу мүмкүн, анткени жакпай калышы кандайдыр бир себептер менен. Андай да нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан бирок баягы вакцинанын пайдасы зыянынан көбүрөөк да. Текшерилген вакцина болсо, аны жасагандан коркпогула, балдарга да жасаткандан коркпогула. Кээде ушул вакцина жанды сактап калат. Көп учурда жанды сактап калат. Негизи бул жакшы нерсе. Өздүк иммунитетти жандандырган вакцина мындай дары, антибиотиктерге караганда жакшыраак нерсе да. Ошон үчүн вакциналардан качпагыла. Бир гана мындай, эгерде вакцина сунуш кылса, текшерилбеби, текшерилген жокпу, далилдеп бергиле деген суроону бергиле. Жарым жыл текшерилдиби? Канча адам андан мындай, кандай десем, канча адам андан ошол бутуна туруп кетти, канча адам өлдү, ушул бүт маалыматтарды жыйнап туруп, анан эгерде көп ишеничтүү булактар бул вакцина ордун жайда, бул вакцинаны жасаса болот десе, ошол вакцинаны жасай бергиле да. Эгерде бирок дайыма эсиңиздерде болсун, 100 000ден болобу, миллиондон болобу, 1000 адамдан болобу, бирөөсүнө жакпай калат вакцина, калгандарына жагат. Ошол 1%га кирип калбагыла да. Ал өзгөчөлүктү атайын адистер менен сүйлөшүп, талкуулап эске алыш керек.